Саламатсыздарбы? 11-ci сабагыбыз социалдык инженериянын түрлөрүнө арналган. Мына алдыңкы сабакта социалдык инженериянын жалпы түшүнүгүн бергенге аракет кылдык элек. Кайрадан эсиңиздерге салганга аракет кылалы. Бул слайдтан социалдык инженерия бул жашыруун маалыматты, башкача айтканда сизге таандык башка бирөөлөрдүн билүүсүн каалабаган маалыматыңызды камсыз кылган адамдар сизди манипуляциялап, алдамчы жол менен сизден алып алуусун социалдык инженерия дейбиз. Социалдык инженерияда техникалык хакердик болуп саналбайт, анткени техникалык хакердикте сизге таандык маалыматтарды сиздин кабарыңыз болбой туруп эле ушул сиздин маалыматыңыз сакталган техникалык каражаттарга, аппараттарга хакерлер кирип, сизден кабарсыз кирип, ошол сизге таандык маалыматтарды алып кетүүсү, техникалык ыкмаларды колдонуусу, ушу техникалык жабдыктардын, программалык аппараттардын ичиндеги кемчиликтердин ортого чыккан ачыктардан, же болбосо тешик десек дагы болот, ошол тешиктерди колдонуп, ошол биздин системаларга кирип, системалардан алып кетүүсүн техникалык хакердик дейбиз. Социалдык инженерияда болсо тескерисинче сиздин колуңуз менен, бул иллюстрацияда да көрүнүп тургандай, чабуучу тарап же болбосо арт ниеттүү топтор ошол сизге таандык маалыматты, колдонуучуларга таандык маалыматты колдонуучулардын өздөрүнүн колу менен, өздөрүнүн каалоосу менен, алдамчылык жолу менен, башкача айтканда, алып кетүүсүн ушу социалдык инженерия дейдик элек. Социалдык инженерияда көбүн эсе биздин адамдардын баардыгына таандык болгон кээ бир сапаттар, көп сапаттар эми терс сапаттар, бирок анын ичинде жакшы сапаттар дагы бар. Мисалы, адамга таандык болгон ач көздүк, кызыкчылык, курьездуулук десек дагы болот. Анан башка бир авторитеттердин аркасынан ээрчүү, же болбосо брендтерди тандоо, жалкоолук, анан сылык мамилеге, бул эми терс тараптары дейлик, адамдык мүнөздөрдүн, бирок оң тараптары дагы бар. Мисалы, сылык мамиле бул бирөөлөргө жардам берүү, же сылык мамилеге каршы сиз дагы бир сылык мамиле көрсөтүү каалоосу, булар мисалы жакшы сапаттар. Ушуну дагы бул терс каармандар дейлик, терс ниеттүү адамдар социалдык инженерия аркылуу ушул интернет булагында, же болбосо маалымат чордонунда, маалымат платформаларында ушул ыкмалар аркылуу сизден маалыматтарыңызды алып кетүүсүнө социалдык инженерия дейбиз. Эми албетте азыркы учурда интернетте, мобилдик колдонмолор тармагында көптөгөн колдонулуп келген ыкмалар бар. Бүгүнкү сабагыбыз ошол ыкмалар кандайча иштейт, кандайча жолдор менен, же болбосо кандай алдамчылык жол менен бул маалыматты алганга аракет кылышат, ошол темаларга кененирээк токтололук. Негизинен бүгүн 4 түрдүү социалдык инженерияны талдаганга максат койдук өзүбүзгө. Биринчиси фишинг, экинчиси багыттуу фишинг, 3 претекстинг, 4-нчүсү болсо капкан. Фишингте англис тилиндеги жазылып турган сөзүнөн да байкагандай, билесиздер, балык уулоо сөзү фишинг болот, бирок англис тилинде F тамгасы менен жазылат фишинг. Анан ал жактагы жөнөкөй ошо балык уулоо менен бул фишингдин ортосундагы айырмачылыкты ортого чыгаруу үчүн адистер бул жаңы биздин терминологияга, же болбосо биздин күнүмдүк жашообуздагы сөздүгүбүзгө киргизген жаңы сөзү P жана H тамгасы менен, PH тамгасы менен киргизилген жаңы сөз болду, фишинг болот. Андан кийин багыттуу фишинги бар. Ушул эми ушул 4 негизги социалдык инженерия түрлөрүнө келиңиздер кененирээк токтолгонго аракет кылалык. Биринчиси фишинг. Фишингте балык уулоо маанисинде болгондой эле
терс тараптар, маалыматты уурдоону ниет кылган тараптар кээ бир учурда бул жеке адам болушу мүмкүн, же болбосо бир топ болушу мүмкүн, уюшулган топ дагы болушу мүмкүн. Белгилүү ыкмалары бар. Бул жакта 4 эң негизги ыкмаларын тизмеледик. Биринчиси бул болбогон шилтемелер. Болбогон шилтемелер дегенибиз көбүнчө электрондук кат аркылуу сиздерге бир кызматты, болбогон кызматты башка аркасында чынында эле ошол тексттин ичинде жазылган кызмат эмес, сизди алдамчылык менен башка шилтеме аркылуу сизге таандык маалыматты алып алуу үчүн бул жакта эми көбүн эсе белгилүү брендтердин, белгилүү сиздин күнүмдүк жашоодо кенен колдонуп келген кызматтардын атын колдонушат. Ошол эле мисалы Google'дун атын колдонуп, мисалы биз сизге Google'дан жазып жатабыз. Сиздин маалыматыңызды такташ үчүн сиздин аты жөнүңүздү, кредиттик карта номеруңузду, жеке телефон номеруңузду, адресиңизди, сымал маалыматтарды биз менен бөлүшүп коюңуздар, же болбосо бул маалыматтар такталбаса жакын мөөнөттө сиздин электрондук катыңыз өчүрүлүп калышы мүмкүн деген мисалы болбогон шилтемелер реалдуу болбогон фактылар менен мисалы сизге бул маалыматты жиберет дагы алдамчылык жолу менен белгилүү брендтерди пайдаланат. Белгилүү брендтер дегенибиз эми биз ишенип дайым ошолордун бул мисалы брендтен же болбосо бул компаниядан келсе демекки мунун аркасында бир алдамчылык жок болуш керек дегендей ошо акыркы мезгилдерде өзгөчө WhatsApp булактарында ушундай алдамчы лотереялар да көп келип атат. Буларда дагы көбүн эсе белгилүү брендтерди колдонушат. Эсиңиздерде болсо бир алдыңкы сабакта да бир аз мисалын бердик элек. Өзгөчө мисалы Кыргызстанда Газпромдун атын колдонуп, Газпром компаниясынын банктардын аттарын колдонуп, биз иштеп жүргөн банктардын аттарын колдонуп, ушул мисалы банк лотерея ойнотуп жатат, сөзсүз катышыңыз кыска мөөнөттө башында 200 сом төлөп коюңуз ушул терминал аркылуу ушул дарекке, андан кийин сиз баалуу байгелүү болгон лотереяда бир нерсе ошондой баалуу байгелерди утуп алганга мүмкүнчүлүгүңүз жаралат сымал. Балык уулоодо эми бул жакта кичине кадимки эле балык уулагандай эле ушул иллюстрацияда көрүп тургандай өздөрү бир максат коюшат. Ошол максаттын чөйрөсүндө эми көбүн эсе мындай да бул имейлдерди 100 000 кишиге, 200 000 кишиге, кээ бир учурларда миллион деген кишилерге таратышат дагы. Албетте бул миллион кишинин ичинен абдан аз эле болгон бөлүгү бул катка ишенет. Эми бирок миллионго жиберилгенден кийин, мисалы миллиондун ичинен 100 кишиден 1 киши ишенсе, ошондо 100% болуп атат. Эгерде миллионго жиберген болсо, анда 10 000 киши 10 000 кишинин ичинен жок дегенде эми ортосуна чейин бул ишти аягына чейин чыгарып алар талап кылган маалыматты толтурган кеминде бир 3000-4000 киши болсо керек. Анан 3000-4000 кишиден белгилүү бир сумма акча каражат алгандан кийин кыйла бир топ акча ортого чыгары көрүлүп турат. Андыктан акыркы мезгилде мындан алдын көбүнчө антивирустар көп колдонулуп келген мезгилдерде алдамчы антивирустар да колдонулуп келген. Сизге антивирус сымал көрүнчү, бирок тилекке каршы компьютериңизде сизге таандык болгон жеке маалыматтарыңызды ушул алдамчы тараптарга сиз жиберип турган учурларды кездешкен. Фишинг менен чогуу биргеликте смишинг жана вишинг деген жаңы эмес, тескерисинче эски ыкмалар белгилүү. Смишинг менен вишинг бул көбүн эсе телефон чалуу аркылуу. Мисалы өзүнү банктын бир кызматкери катары таанытып, мисалы мен ушул банктан чалып аттым элем, сиздин ушундай эсебиңиз бар эле банкта, ушул эсебиңизди кайрадан активдештирүү же жаппаш үчүн сиздин
маалыматтарыңызга муктажбыз. Ушу маалыматтарыңыздарды берип койсоңуздар, өзүңүздөрдө банктан чалып атат дегенде албетте кишинин ичинде демек мен буга чынында эле маалымат беришим керек экен деп, эми акыркы мезгилдерде албетте буну алдамчылык экенин кенен таанып, кенен билип жүрөбүз. Көбүнчө жарандарыбыз эми бул смишинг, вишинг темаларында өзгөчө банктардын дагы сиздер байкасаңыздар керек, смстер келет, ар кандай кулактандыруулар келет, ушундай алдамчылар көбөйдү. Этият болуңуз. Банк эч качан сиздин жеке маалыматты сурабайт. Электрондук дарегиңизди, картаңыздын номерин, ушундай сымал маалыматтарды албетте телефондон сиз бейтааныш номерлар келип чалып алып эле сураганда бербеш керек. Муну дагы бир фишинг жаатында иштеп жаткан терс максаттуу адамдар менен күрөшүүнүн эң маанилүү ыкмасы бул ошолордун ыкмаларын билип жүрүү. Ошо фишинг ошолордун эң кеңири колдонуп келген ыкмасы. Багыттуу фишинг деген бар. Бул эле ошол эле фишинг, балык уулоо максаты. Бирок бул жакта фишинг бир алдыңкы фишингден негизги айырмачылыгы багыттуу фишингде кимге чабуул жасап жатканын же кимди уулай турганын алдын ала билишет. Курмандыктын ким экенин, мисалы электрондук кат келе турган болсо, сиздин атыңызга атыңыз, фамилияңыз жазылып, урматтуу баланча сизди мисалы сиз тууралуу кандайдыр бир белгилүү деңгээлде маалыматка узун мөөнөт аңдуу иши сиздин аркаңыздан жүргүзүлөт. Андан кийин эми белгилүү ыкмалары бар. Көбүн эсе сизге бир аз маалымат, сиз тууралуу бир аз маалымат ээси болгондон кийин, демек булар мени тааныйт экен, чынында эле мага керектүү маалыматтарды сурап жатыптыр. Ушул маалыматтарды бөлүшүшүм керек экен деген ичиңиздеги сезимди козго. Андыктан каттарында көбүн эсе атыңызды, жөнүңүздү, сизге таандык маалыматты, мисалы ушул баланча банкта эсебиңиз ушул жакын мөөнөттө жабылып калышы мүмкүн, же болбосо ушул эсебиңизди жаңылоо максатында, же болбосо ушул эсебиңиздин негизинде сизге бир лотерея ойнотуп жатабыз, ушул лотереядан өтүш үчүн маалыматтарыңызды толуктап коюңуз, бизге ушул маалыматыңызды кайра жиберип коюңуз деген алдамчылык жол менен бул жакта багыттуу фишингде, эң негизги бир алдыңкы фишингде урматтуу кардарлар деп мисалы электрондук кат келе турган болсо, анда багыттуу фишинг эмес. Багыттуу фишингде сиздин аты жөнүңүз эгерде жазылса, урматтуу баланча деген электрондук кат келе турган болсо, демек бул сизден маалымат уулоону максат кылган, көздөп жаткан тараптар сиз тууралуу бир аз маалыматка ээ экенин көрсөтүп турат. Андан тышкары албетте шантаж жана коркутуу иштери дагы жүрүшү мүмкүн. Анткени сизге таандык кээ бир маалыматтарды ээлеп алган, бул эми көбүнчө өзгөчө кит аңчылыгы дейбиз, whaling, ушул шантаж жана коркутуу иши ошол жерде жүргүзүлөт. Кит аңчылыгы дегенибиздин себеби бул эми киттин көлөмдүү болгону. Бул жакта кит дегенибиз бул адамдын багыттуу фишингке багыт болгон, же болбосо курмандык болгон кишинин материалдык жактан белгилүү бир деңгээлде болуусу, башкача айтканда бай болуусу, же таанымал киши болуусу, ошолорго багыттуу фишингде кит аңчылыгы дейбиз. Эми кит дегенибиз ошо демек акчасы көп, көлөмдүү, бир кармаганда көп каражат кармаганга мүмкүнчүлүгүбүз болот деген максатта ушундай шантаж коркутуу иштери акыркы мезгилдер мисалы телефондун ичинде жеке өзүнө таандык сүрөттөрдү уурдап алып, андан кийин мисалы муну эми биз жалпы элге жарыялашыбыз мүмкүн, же ошо жеке өзүнүн жеке жашоосуна тиешелүү маалыматтарды элге жарыялайбыз деген кээ бир компаниялардын директорлорун, элге таанымар ырчылардын батыш мамлекеттерде мындай окуялар көп кездешет. Андыктан мунун аты багыттуу фишингден тышкары whaling деп коебуз, кит аңчылыгы. Бул ушундай терс ниеттүү адамдардын өздөрүнө каражат
жагынан белгилүү деңгээлде жеткен адамдарды тандап ошолордон көп суммадагы акчаны өндүрүп алуу максатында жүргүзүлгөн алдамчылык ыкмасы дейлик. Андан тышкары претекстинг деген ыкма бар. Шылтоо муну күнүмдүк жашоодо биз шаарда, өзгөчө шаарда жашагандар деле көп кездешсе керек. Бул адамдардагы сылык мамилени же болбосо жардам берүү сезимин терс максатта колдонуу, өздөрүнү жакшы таанытып, мисалы шаарда ушул темада көп болсо керек эле. Сиздер да балким туш келгенсиздер. Мисалы жакын айылдан келдим элем, азыр жолго кетип калганга, маршруткага же болбосо ошо жол каражатына муктаж элем, берип койсоңуздар деген, же болбосо өзүн мисалы эгерде инвалид болбосо дагы инвалид катары көрсөтүп, интернетте дагы мындай видеолорду көрсөңүздөр керек, өзүн инвалид катары көрсөтүп элдерден ошол ичиндеги сылык мамиле же болбосо жардам берүү сезимин терс максатта колдонуу ыкмасы бул интернет булактарында дагы көп кездешет. Ошондой электрондук кат аркылуу же болбосо ушундай электрондук кайрылуулар аркылуу, өзгөчө эми батыш мамлекеттеринде мындай көп имейлдер келет. Мисалы мен ушул жакта азыркы имейлдин ичинен мындай өзүнүн арманын, өзүнүн түшүп калган проблемасын айтып берип, ошол проблемасы менен болгон имейлин миллион 10 миллион деген кишилерге жиберет дагы. Албетте алардын ичинен кеминде бир 10 миңи, 20 миңи, 1% болсо дагы, кой эми жардам берип коеюнчу, 1 сом болсо дагы, 5 сом болсо дагы деп жардам бериши мүмкүн. Бирок ал жакта чынында ошондой бир позиция болгон эмес. Интернетте акыркы мезгилдерде социалдык тармактарда өзгөчө ооруп жаткан балдар, операцияга муктаж болгон ымыркайлар, ушул сымал претекстинг же болбосо шылтоо ыкмалары көп колдонулду. Бирок акыркы мезгилдерде Facebook, Instagram сымал платформалар жасалма интеллекттин негизинде ушундай ыкмалардын алдын алганга аракет кылып атат. Эми андай ымыркай болбосо дагы, мисалы эгер болсо дагы башка банктык эсептерди көрсөтүп, чынында эле операцияга муктаж болгон кишиге кетпегендей, бирок өздөрүнүн чөнтөгүнө кете тургандай ыкмаларды да колдонуп келишкен. Капкан бул эми фишинг сымал эле, бизде оңой акча же пайда табуу кызыкчылыгы менен адамдарды алдоо, көбүнесе ошондой лотерея, жеңилдиктер же болбосо аз акчага көп товар сатып алуу, биздин адамда дайым кыска мөөнөттө көп киреше табуу сезими ар дайым болуп келген. Ошол сезимди терс жакта колдонуу максатында капкан колдонулат. Өзгөчө лотереялар акыркы мезгилдерде WhatsApp тарабынан, WhatsApp тармактары, социалдык тармактарда ушундай лотереялар көп ойнотулат. Сиз шилтемени басканда сөзсүз түрдө же сизге таандык телефонуңуз ичиндеги бир вирусту киргизип, вирус аркылуу сизге таандык телефонуңуз ичиндеги жеке маалымат, сүрөттөрүңүздү, балким видеолоруңузду алып кетүү көздөшү мүмкүн. Же болбосо тескерисинче бир форманын негизинде, мисалы бир чоң лотереяга катышыш үчүн автоунаа утуп алыш үчүн 100 сом төлөп коюңуз дейт. Бирок чынында эле андай автоунаа эч качан коюлган эмес. Сымал ар кандай ыкмаларда колдонулуп келет. Андыктан ушул негизги 4 түрүнө, социалдык инженериянын 4 түрүнө токтолдук. Биздер дагы канчалык ушундай ыкмалар бар экенин, этият болушубуз экенибизди эсибизде алып жүрсөк, мындай социалдык инженериялардын ыкмалары же болбосо ушулардын алдамчылыгына дуушар болбоо ыктымалдыгы көбөйөт десек болот. Өзүбүздү сак алып жүргөнгө дайым эки көзүбүздү 4 ачып жүргөнгө десек дагы болот. Келип турган маалыматтарды ар дайым текшерип, кимден келди, эмне максатта бул маалымат жатат, басышым керекпи, кереги жокпу, бөлүшүшүм керекпи, кереги жокпу деп дайым өзүңүздөргө эстетип туруңуздар. Андыктан ушул 4 ыкма менен социалдык инженериялардын түрлөрүнө арналган сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.